Ноокен районунун Бүргөндү Достук айыл аймагына караштуу Ынтымак айылындагы номер 26 Тургунбай Анаркулов атындагы орто мектебинде мамлекеттик тил күнүнө карата атайын салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анда мектеп жамааты жогорку уюшкандыкта даярдык көрүшкөн. Кыргыздын тамак ашы, улуттук кол өнөрчүлүгү көргөзмөгө коюлуп, окуучуларга тааныштырылды. Биз кыргыз тилинин 36 жылдыгына карата ушундай иш-чараларды байма-бай жүргүзүүгө дайым аракет кылабыз. Окуучулардын эсинде калышы үчүн улуттук кийимдер, улуттук тамак аштар, улутубуздун кыргыз тили элибиздин жүрөгү, улутубуздун руху. Ар бирибиз кыргыз тилин кадырлап, даңктап, сүйүп, кийинки муундарга таза жана бай мурас катары жеткире берели деген максатта ушундай иш-чараларды өткөрдүк. Аталардан калган ушул бийликти арттыралык, ачып бардык тармагын. Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышына быйыл 36 жыл толуп турат. Улуттун улуулугундан азалап, эне тилдин беделин көтөрүүгө ушул сыяктуу иш-чаралар жыл сайын колго алынып келет. Улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тил майрамы бул улуттук майрам. Жылда эле биз ушул кыргыз тилин белгилейбиз, себеби бул кыргыз тили биздин мурасыбыз, биз аны ушул даңкташыбыз керек, урпактарга калтырышыбыз керек. Ошон үчүн жылда биз ушул иш-чараны белгилеп келебиз. Бүргөндү Достук айыл аймагындагы ар бир билим берүү мекемелеринде эртеңки майрамга карата иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тили даңкталат. Ал үчүн атайын иш пландар түзүлүп, аракеттер көрүлгөн. Ал эми бул мектепте болсо окуучулар менен бирге мугалимдер дагы сахна көрүнүшүнө катышып, өзгөчө таасир калтыра алышты. Улуттук бийлер бийленип, мекенчилдик сезимди козгогон ырлар жаңырды. Бүргөндү Достук айыл өкмөтү боюнча жалпы 16 мектеп бар. 16 мектептин ар биринде мамлекеттик тил майрамына карата иш-чаралар өткөрүлөт. Бүгүн биринчи ушул 26 Анаркулов атындагы мектебинде өтүп жатат. Бул иш-чара дагы болот, уланат, бардык мектептерде өткөрүлөт. Мындан сырткары Бүргөндү Достук айыл өкмөтүндө жалпы 10 бала бакча бар. Бала бакчалардын ар биринде өткөрүлөт буюрса. Белгилей кетсек, 23 сентябрь бул тарыхый мааниге ээ болгон майрам. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошон менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадыр-баркын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Ноокен району.